17 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Ташиев мамлекет үчүн Кримтөбөл Көлбаевди жок кылууга аргасыз болдум. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кримтөбөл Камчы Көлбаевди жана анын кылмыштуу тобунун мамлекет үчүн жок кылууга аргасыз болгонун билдирди. Бул тууралуу ал жогорку окуу жайдын кызматкерлери менен жолукканда айтты. Ташиев кезинде кылмыштуу топтор өлкөдөгү бийликти басып алганын, жер-жерлерге өз кишилерин коюп, аймактарды көзөмөлдөп келгенин белгиледи. Ал эми кылмыштуу топтор мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук кылбай турганын айтып, өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн кошумчалады. Чоң өлчөмдөгү акчасы болгон миллиарддаган долларларын тартып алдык. Азыр эч нерсеси жок. Мындан ары кылмыштуулук деген, бандиттер деген болбойт, деди ал. Ошондой эле 2025-2026 жылдары өлкөдөгү коррупцияны 5-10% кыскартууну көздөп жатканын билдирди. Акыйкатчы мектептерде балдардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдардын мектептерде балдардын коопсуздугун камсыздоо жана рекет, зомбулук менен буллингдин алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу 17 январда мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкектеги номер 13-гимназиядагы окуучулардын ата-энелери акыйкатчыга кайрылып, балдары уртокмокко кабылып жатканын айтып даттанышкан. Жаманбаева бул окуяны өз көзөмөлүнө алып, укук коргоо органдарына, Билим берүү министрлигине жана башка мекемелерге чара көрүү өтүнүчү менен кайрылды. Кечээ Аксыда топ балдар өспүрүмдү сабап кеткени белгилүү болгон. Шектүү катары 16, 17 жана 19 жаштагы балдар кармалган. Андан мурда Бишкекте чоң класстын окуучусу өзүнөн кичүүлөрдү тартипке чакыруу үчүн кол көтөргөнү айтылган. Кел сууда муз үстүндө унаа айдоого тыюу салынды. Жаратылыш министрлиги Нарын облусунун Аксай өрөөнүндө жайгашкан Кел суу көлүнүн бетиндеги музда автоунаа айдоого тыюу салды. Буга чейин соц түйүндөрдө туристтердин жол тандабасы менен тоңгон көлдүн үстүндө жүргөнү тартылган видео тараган. Мекемеден мындан ары көлгө уруксат алып жана уюштурулган турлардын коштоосунда гана барууга болоорун белгилешти. Маалыматка ылайык, күн мурун экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Нарын аймактык башкармалыгынын тескөөчүлөрү көлдү текшерип, ал жактан унаанын күйүүчү майдын же желимдин издерин табышкан эмес. Жаратылыш министрлиги жарандар менен туристтерге көлгө өз алдынча автоунаа менен барууга катуу тыюу салынганын эскертип, ал жакта туруктуу негизде көзөмөл жүргүзүлөөрүн билдирди. Буга чейин экоактивист Влад Ушаков тоңуп турган Кел суу көлүнүн үстүндө туристтер жол тандабастары менен жүргөнүнө даттанган. Активист мындай көңүл ачууну экосит деп атап, аткан эмнелерди аракетсиздикке айыптаган. Анын айтымында, унаа турлары Кыргызстандагы суу коргоо аймактарынын жана суу объекттеринин абалы жөнүндөгү жоболорду бузууда. Кийинчерээк парламенттин депутаты Дастан Бекеш мындай турларды токтотуу керектигин билдирген. Анын айтымында, көпчүлүк жарандар муз эригенде зыяндуу заттар сууга түшөрүн түшүнбөй жатышат. Былтыр Бириккен Улуттар уюму 2025 жылдын мөңгүлөрдү сактоонун эл аралык жылы деп 21 мартты бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөр күнү деп жарыялаган. Бишкек шаардык сотунун судьялары кемпир абад ишин ачык кароодон баш тартты. 17 январда Бишкек шаардык сотунда кемпир абад иши боюнча жарыян уланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тартты. Бул тууралуу ушул иш боюнча айып тагылып, райондук сотто акталган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Мен Бишкек шаардык сотуна кемпир абад ишин мыйзамга ылайык эл билсин деп ачык өткөрүү өтүнүчүн келтиргем. Бүгүн судьялар Мират Диноев, Алмаз Калбаев жана Сүйүнбек Бекташев мурдагы тергөөчүнүн чечимине таянып, сотту жабык өткөрөбүз деп чечишти. Ошондой эле айыпталуучулар менен адвокаттар судьялардан ишти сот арачылары менен өткөрүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Бул өтүнүч кийинки сот отурумда карала турган болду. Шаардык сотто кемпир абад иши 2024 жылдын 6 августунда карала баштаган. Буга прокуратуранын 12 июлда Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарган өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүү менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин 14 июнда кылмыш жаза кодексинин массалык кошулмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1-Май райондук сотунда акталган. Кылмыш ишин милиция козгогон. Эртеси 15 июнда президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айып пул же пробация деген. Кыргыз-өзбек чек арасындагы кемпир абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Алар тагылган айыпты саясий куугунтук катары сыпаттаган.